Күндүн орчундуу окуя кабарлары жаңылыктар маалымат программасында саламатсыздарбы? Алгач кабарлардан кыскача. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана конвой департаментинин башчысы Курманбек Сокеев кызматтан бошотулду. Тил маселеси боюнча чырдашып, соттошуп келген Куликов кондитер үйү менен блогер Айтилек Орозбеков бири-бирин кечиришти. Эми эски мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүк жаңысына акысыз алмаштырылат. 083 формасындагы маалым кат талап кылынбайт. Эми ошол жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байытов. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана конвой департаментинин башчысы Курманбек Сокеев кызматтан бошотулду. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Ал жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун басары жана департаменттин жетекчиси болуп, 2025 жылдын апрель айынан бери иштеп келаткан. Кыргызстанда аскерде кызмат өтөп жатып, каза болгон окуялар утур-утур катталып жатат. 5 январда эле Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районуна караштуу Баймундус айылындагы номер 10 түзөтүү мекемесинде кызмат өтөп жаткан жоокер өз жанын кыйган. Жоокерди өзүнө кол салууга жеткирген деген айып менен 20 жаштагы аскер кармалып, Манас шаарындагы убактылуу кармоо жайына киргизилген. Аскер прокуратурасы тиешелүү экспертизалары жүргүзүлүп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана конвой департаментинин жооптуу кызматкерлерине чара көрүүлөрүн билдирген. Тил маселеси боюнча чырдашып, соттошуп келген Куликов кондитер үйү менен блогер Айтилек Орозбеков бири-бирин кечиришти. Бул тууралуу блогер 15 январда журналисттерге билдирди. Анын сөзүнө караганда, ишкана сотко берген арызын алган. Мени өздөрү бул жакка чакырышты, бири-бирибизди кечириштик. Мен компаниядан эмес, кыздардын өздөрүнөн кечирим сурадым. Куликов компаниясы менден кечирим сурады. Тирешип тура бергенде эч нерсе чыкпайт деп кечириштик. Куликов жакшы кадамга барды деп ойлойм, деди блогер. Айтилек Орозбеков ишкана өкүлдөрү менен такташып, сүйлөшүп, чечишип алганын белгиледи. Блогердин сөзүн Куликов компаниясынын өзүн Мирлан Айдаралиев деп тааныштырган өкүлү ырастады. Мындан ары Куликов компаниясынын Айтилек мырзага эч кандай дообуз жок. Биздин кызматкерлерибиз арыздарын алышты, бири-бирибизди кечириштик. Мындан ары тынчтык, аманчылык болсун. Биздин компания кыргыз тилин дайыма колдойт. Бардык жазуулар эки тилде жазылган. Кыргыз тилине карата чоң иштер болуп келе жатат. Мындан ары да боло берет, деди компаниянын өкүлү. Бизден дагы эч кандай бул жакта компанияга эч кандай доогуз жок. Мындан ары баары ынтымакта болот. Мен дагы эч кандай бир бөлүп жаруу деген менде ой болгон эмес. Болгону менде ушу кыргыз тилин өнүктүрүү максатында иш алып барып келгем. Кээ бир ортодо бир түшүнбөстүктөрдөн болуп ушуга жетти. Мындан ары биз бири-бирибизди кечиришип, азыр Куликов эки тарап болуп сүйлөшүп, баарын чечиштик, Кудай буйрса. 2025 жылы президент Садыр Жапаров 24 ирет чет өлкөгө сапарга чыкты. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев маалымат жыйынында билдирди. Анын ичинен 3 мамлекеттик, 3 расмий болсо, калганы иш сапар болгону айтылды. Активдүү саясий диалогтун жыйынтыгында Кытай жана Монголия менен стратегиялык өнөктөштүк мамилелердин деңгээли жогорулатылды. Бул өлкөнүн тышкы саясий позицияларынын бекемдөөгө багытталган маанилүү кадам болду, деди Тышкы иштер министрлигинин башчысы. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 19 ирет чет өлкөгө чыккан. Анын ичинен 3 расмий, 16сы иш сапар болуп саналат. Кулубаевдин айтымында жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 8 ирет чет мамлекетке чыгып, анын ичинен 2 расмий, 6 иш сапары болгон. Тышкы иштер министри 2025 жылы 16 сапары жасаган. Анын ичинде 6 расмий, 10 иш сапарлар. Ошондой эле бир онлайн форматтагы жолугушуу болгон. Мындан тышкары өткөн жылы кол коюуга даярдалган 633 эл аралык документ иштелип чыккан. Биз ар тараптуу жана прагматизм багытындагы саясатты улантып, бардык өнөктөштөр менен достук жана өз ара пайдалуу мамилелерди чыңдоого умтулдук, деди Кулубаев. АКШнын виза ачууда күрөө койгон маселесине өзгөчө көңүл бурулуп, учурда алар менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Бул туурасында Тышкы иштер министрлигинин жетекчиси Жээнбек Кулубаев жыл жыйынтыгы боюнча берген маалымат жыйынында айтты.
Ашырыла коюлуп калган күрөөнүн суммасы өзүнчө каралып талкууланууда. Бизде майына $40.000 болсо бир жөн эле. Эгерде айлык $1000 ашпаса, жарандарыбыз эмне кылышы керек деген суроону койдук. Талаптар Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө дагы коюлган. Америка тарап менен сүйлөшүп, кеңешкен иштерди жүргүзүп жатабыз. Кыргызстан өзүнүн сунуштарын берди, деди министр. Кулубаев учурда Кошмо Штаттарда жашап иштеп жаткан 40 000ге чукул кыргызстандыктын жарымы виза режимин бузганын билдирди. Алардын арасында жарабаган виза менен жүргөндөр да бар экенин кошумчалады. Ал жалпы эле виза берүү тартибин жеңилдетүү жаатында да сүйлөшүүлөр болуп жатканына токтолду. Түзүлгөн кырдаалга көп нерселер себеп болгонун, анын ичинен аталган мамлекетке баргандар мыйзамсыз калып, чыкпай коюшканын белгиледи. Кулубаевдин айтымында бул жалпы виза статусуна терс таасирин тийгизүүдө. Эске салсак, АКШ бир катар мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстан дагы бар, виза жаатында катаал тартип киргизген. Тагыраагы туристтик иш жеке сапарга баргандарга визалык күрөө системасын колдонорун. Тагыраагы туристтик иш жеке сапарга баргандарга визалык күрөө системасын колдонорун. Ал $5.000ден $10.000 чейин коюлса болорун билдирген. Ал эми кечээ 75 мамлекеттин жарандарына иммиграциялык виза боюнча чек коюлганы туурасында маалымат тарады. Ал өлкөлөрдүн катарында Кыргызстан да бар. Деңгээлдеги контакттарда, башка биздин деңгээлдеги контакттарда сүйлөшүүдө биз айтып атабыз да. Алар да айтып атат, биз гуманитардык байланышты өнүктүрөлү, англис тил окугандар, университет окугандар көп болсун деп америкалык тарап өздөрү айтып атат. Бирок бир четинен монда миграционный процессти мындай катуулатып атат да. Ошондуктан алар дагы өзлөрү ойлош керек. Эгерде өзлөрү жанагы мисал үчүн биздин зарплата $40.000 болсо, анда 15.000 залог койсо болот. Анан биздин зарплата $1000 ашпайт, андай кандай боласыңар деп биз дагы азыр суроону коюп атабыз. Мындан ары биз сүйлөшүүнү жүргүзөбүз. Эми эски мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктү жаңысына алмаштырып жаткандарга 083 формасындагы маалым кат талап кылынбайт. Айдоочулар күбөлүктү 1 айга чейин акысыз алмаштыра алышат. Аларда айдоочулук күбөлүк берүүнүн, автомектептерде окуунун жаңы тартиби дагы бекитилди. Ага ылайык Б категориясы үчүн окуунун мөөнөтү 480 саат же 10 ай болот. Ал эми С категориясындагы күбөлүктү алуу үчүн курсанттар 12 ай окушу керек болот. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Айдоочулук күбөлүктү алмаштырууда талаптар өзгөртүлдү. Буга чейин айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу үчүн айдоочулар медициналык кароодон өтүүгө милдеттүү болгон. Буга байланыштуу кезек күткөндөрдүн саны да арбып, онлайн берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлсө да жарандар поликлиниканын эшигин кагышчу. Кезек күткөндөрдүн саны 3000ге чейин жеткен. Ооба, бизге справка боюнча көп кайрылуулар болду. Абдан 2 ай ичинде. То есть азыр бизге мындай неме болуп атат, 083-түн бессрочныйларына 083 форма кереги жок депчи, бессрочный праваларга. Бирок элдин талабы менен биз аткарып атканбыз да. Ошо 083-тө бул немеде бар да, протоколдо бар. Эми айтылып жаткан форма 83 маалым каты талап кылынбайт. Мындай чечим 14 январда кабыл алынды. Эски мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктөрдү жаңысына акысыз алмаштыруу 15 февралга чейин жүргүзүлөт. Буга чейин чет өлкөдө эски айдоочулук күбөлүктөр таанылбай келгендиктен кыргыз жарандары бир катар кыйынчылыктарга туш болуп келишкен. Жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр эл аралык талаптарга шайкеш келип, чет мамлекеттерде да таанылат. Урматтуу жарандар, эртеңден баштап бул жерге келбей эле онлайн алмаштырып койгула бул. Онлайн. Бизге чалбайт. Бул менен чыга албайсыз. Тиги менен чыгасыз. Ошон үчүн болуп атпайбы? Бизде биз билесиз да. Россия, Казакстан, Кыргызстан, Армения, Белоруссия биз Европейский Союздабыз да. То есть бул жарабайт тиякта. Кыргызстанча жарайбы. Азыр ошон үчүн биз толук кандуу буну жокко чыгарып атпайбыз. Бессрочный дегенди. Сизге азыр жаңы праваны аласыз. Урматтуу жарандар, 15 февралга чейин жетишпей калса, дагы узартып коебуз. Эч ойлонбоңуздар. Үйүңөргө барып эле, эртең күтүп эле түндүк тиркемеси аркылуу эле алмаштырып алгыла. Буга катар эле эми айдоочулук күбөлүктү жаңыдан алгандарга да эреже өзгөртүлдү. Анда В категориясы боюнча окуу программасы 480 саатты же 10 айлык мөөнөттү түзсө, С категориясы үчүн курсанттар 12 ай окушат. Окуу программасына теориялык көздөштүрүү, автоунааны коопсуз башкаруунун негизги жолдору, жол кырсык учурунда биринчи медициналык жардам көрсөтүү, автоунаа башкаруунун психологиялык, физиологиялык негиздери, айдоочулук этика жана практикалык айдоо сабактары киргизилген.
Алдыда теориялык экзаменди жасалма интеллект кабыл алып, суроолор 2000ге чейин көбөйтүлгөн. Бирок окуу төлөмү тыктала элек. Урматтуу Болот Адылбекович, бул окуу сапатын жогорулатуу именно айдоочулардын, жалпы эле жол кыймылына катышуучулардын ушу азыркы убакта сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, жол кыймылынын коопсуздугуна, жол кыймылынын кооптуу болуп атат. Ошол себептен ушу ведомство аралык жумушчу топтун алкагында түзүлгөн сунуш пикирлеринин алкагында болгон окуй. 12 айлык окуу мөөнөтү буга чейин автомектептерге тапшырып, окуусун улантып жаткан же теориялык экзамен тапшыруунун алдында турган курсанттарга тиешелүү эмес. Алар айдоочулук көлүк алуу үчүн мурдагы эски тартип боюнча сынакка кире алышат. Буга чейин мисалы үчүн жаңы стандарт, мынакей жаңы стандартыбыз бекилди. Жаңы стандарт бекилгенге чейин мурдагы мурунку программа менен 2,5 ай окуган окуучулар ошол авто мектептерде булар окуп бүтүп сертификат алгандан кийин эгерде кимде ким тесттен кылып аткан болсо кайра эле ошол тестти тапшырып алса болор. Эч кандай проблема жок. Кимде ким 2,5 ай окуп сертификат алган окуучулар кайра 14 ай, 12 ай, 10 ай окуштун кереги жок. Айдоочулук көлүктү алмаштыруунун алгачкы күнүндө кайрылган жарандардын саны 1000ге жакындады. Алар облустун ар кайсы райондорунан келишкен. Себеби бул право только Кыргызстан ичинде жүрө аласың, башка мамлекетке чыга албайсың. Берки убактын эмес мөөнөтү барын менен чыксаң, башка жака иштесең да болот. Эми кандай болсо да деле күткөнү эсепте бизге. Алмаштырганга көз карашыңыз кандай? Алмаштырган. Алмаштырганы жакшы да эми эртең границага чыксак гана за границага. Ал жакта суроо жок машина немелерде право менен иштегенге болбойт экен. Ооба да, ага дагы 2-3 күн убара болот элек да. Кече иренгенге түштүм дагы бирөө экөөсүнө приемга жазды эле. Бүгүнкү да экөөсүнө приемга жазды. Анан 17-сине да экөөнө приемга жазды эле. Ошолор дагы жок болуп калды. Эми мына 3 күн убактым кетет эле. Ошол 3 күн убакта азыр мага жакшы болду. Эми 083'tü машинасы жокторго өтө жеңилдик болот. Машинасы барларга билинбейт экен, бар тезлеп бүтүрөт экен. Өзү 083 деле тезлеп бүтөт экен өзү, бүтүрсө болот экен да. Машинасы менен баары кояй, бир 2 жерге барасың, 3 жерге барасың, бүтөт. Азыр эми жоюп койгон жакшы болду бирок 083'түчү. Себеби келет, тапшырат, кетишет да. 083'тү жакшы кылышты. Бирок мен 083'тү турла калды эми да. Айдоочулук көлүктү алмаштыруунун мөөнөтү жарандардын кайрылуусуна карата дагы узартылышы мүмкүн. Азыркы тапта түндүк тиркемеси аркылуу алмаштырууга да болот. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев айдоочулук окуу системасынын кайра карап чыгууну сунуштады. Депутаттардын айтымында жаңы тартиптен улам айрым жарандар айдоочулук көлүк алуу үчүн чет өлкөлөрдөн окуп келүүгө аргасыз болуп, натыйжада жергиликтүү автомектептер жабылып, жаштар жумушсуз калышы мүмкүн дешет. Толбай Бурканбеков, Урмат Умарбеков, Ош ТВ. Эми өлкөдөгү мопеддер жана электроскутерлер милдеттүү түрдө каттоодон өткөрүлөт. Бул боюнча атайын мыйзам долбоору сунушталып, бул транспорт каражаттарынын ээлери А1 категориясындагы айдоочулук күбөлүк алышы керектиги белгиленди. Ага кыймылдаткычынын көлөмү 50 см3 ашпаган жана максималдуу кубаттуулугу 4 киловаттан ашпаган мопеддер. Кыймылдаткычынын көлөмү 50 см3 ашпаган жана максималдуу кубаттуулугу 11 киловаттан ашпаган мотоциклдар кирет. Атын атап жүзүн көрсөтүүнү каалабаган карманыбыз 3 айдан бери мопед айдап жеткирүү кызматында иштеп келет. Бул жумуш аркылуу ал үй бүлөсүн багууда жана айтымында шаардагы тыгындардан улам унаа менен жеткирүү убакыт көп алат. Ал эми мопед менен тапшырыктар ыкчам жеткирилет. Камералар жана айыппул көп болгондуктан курьердин басымдуу бөлүгү ушул транспортты тандашат. Мен ушу 3 айдан бери ушул мопед менен тирлик кылып атам. Бул жакшы жери право сурабайт. 60-тан ашпайт скорость. Анан машина менен чыксам деле болот. Просто штраф көп болуп атат азыр. Парковка коюш кыйын болуп атат. Жолдор пробка. Бул менен пробкада деле жолдун чекеси менен өтүп кете берем. Анан эгер право керек болсо окуп алат элек. Просто азыр машина менен бизге кыйын болот да. Бизге азыр жакшы скутер болуп атат. Дал ушул жагдайларды эске алуу менен өлкөдө мопеддер жана электроскутерлерди жөнгө салууга багытталган мыйзам долбоору сунушталды. Ага ылайык аталган транспорт каражаттары милдеттүү түрдө каттоодон өткөрүлүп, ээлери А1 категориясындагы айдоочулук күбөлүк алышы керек болот. Бул категорияга кыймылдаткычынын көлөмү 50 куб сантиметрден ашпаган жана максималдуу кубаттуулугу 4 киловаттка чейин болгон мопеддер. Ошондой эле кыймылдаткычынын көлөмү 50 куб сантиметрге чейин жана кубаттуулугу 11 киловаттан ашпаган мотоциклдар кирет. Ошондой эле мотоциклдер
эркиктер, мотороллерлер, скутерлер жана техникалык мүнөздөмөлөрү окшош башка транспорт каражаттарын мопедтерге теңештирүү каралууда. Мопед, скутерди каттоо боюнча кандай карайсыз ошо? Буларды катташыбыз керек. Катташ керек, туурабы? Катташ керек, туура. Эмнеге мага өкмөт каршы пикирди берди ошол боюнча? Каражат жок деп. Биз мынакей урматтуу Дастан Далабаевич жол кырсыктарын мына былтыркы 1,5 миңге дейин өсүп кеткенин кесепетинде бул жерде статистикабызда да бар. Ушул мопедтер боюнча эмелер Жок, каттоодон өч керек, туурабы? Бул жерде кыскача жоопду берсеңиз кыскача сураныч. жооп берейин. Бул жерде көрсөтүлгөн силерге сунушталган мыйзамда жанагы объемдорго карата, жанагы эме двигательдин күчүнө карата каттоодон өтүш керек. Муну баарын каттап, жана айдоочуга теңешибиз керек болуп атат да. Туура айтасыз. Биз ушундай экинчи окууга сунушту берели. Мыйзам долбоорунун сунушталышына жол кырсыктарынын көбөйүшү да себеп болгон. Буга чейин кымылдаткычынын көлөмү жетишсиз болгондуктан айдоочулук күбөлүк талап кылынган эмес. Бирок Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 190-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык мотошлем жана коргонуучу каражаттарды колдонбогон айдоочуларга протокол түзүлөт. Ал эми жол кырсыгына кабылган мопед же мотоцикл атайын айыппул короого токтотулуп, тиешелүү айыппул салынат. Ош шаарынын аймагында ушул күнгө чейин тактап айтканда 2025 жылдын 12 ай аралыгында ушул мопедтердин жана скутерлердин катышуусунда 49 жол накырсыгы катталып, 1 адам каза болуп, 65 жаран, ар кандай денелердин жаракаттарды алган да. Эми булар боюнча бизде атайын айдоочулук булардын кыймылдаткычынын көлөмү жетпегендиктен бизде атайын айдоочулук көлүк каралган эмес. Азыркы убакта жогорку кеңеш тарабынан мыйзам кабыл алынып атат, өзүңүздөр билгендей. А1 категориясына киргизип, буларга дагы атайын айдоочулук көлүк берилет. Бирок биз ага карабастан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 190-беренесинин 1-бөлүгүнүн негизинде мотошлемдерди жана атайын коргоочу каражаттарды колдонбогондугу үчүн аларга протоколдор түзүп атабыз. Айдоочулук көлүк жок болгон учурда көпчүлүгүнө паспортторуна түзүп беребиз. Андан сырткары биз өзүбүздүн демилгебиз менен Ош шаарында мына жеткирүү жана башка ошо менен алектенген скутер айдоочуларына карата атайын каттоо калып, биз өзүбүз тарабынан журнал ачылып, ошол номерлер берилет. Ошол номерлердин эме болот, себеби алар жол накырсыгын жасап, же кандайдыр бир учурларга кабылып качып кеткен учурда биз ошол номерлеринен аты жөнүн тактоого аракет кылып атабыз азыркы убакта. Мопедтерге жана электроскутерлерге талаптуу күчөтүү буга чейин да айтылып келген. Анткени кыйма чийме катуу ылдамдыкта эрежени сактабай айдагандыктан түрдүү кырсыктарга берип болушкан. Расмий маалыматка ылайык 2025 жылдын ичинде мопедтер жана скутерлер катышкан 49 кырсык катталган. Анын кесепетинен 1 адам каза болуп, 65 адам ар кандай жаракат алган. Бегимай Мыктазарова, Залкарбек Токтосун уулу, Ош ТВ. Мас болуп автоунаа айдагандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 15 январындагы жыйынында 1-окуудан өттү. Ички иштер министрлиги сунуштап жаткан документке ылайык, ичимдик ичип алып машина айдагандар 2 жылга. Кийин 2 жылдан соңда ушундай эле мыйзам бузуу менен колго түшсө 4 жылга айдоочулук күбөлүктөн ажыратылат. Азыр иштеп жаткан мыйзам боюнча мас айдоочунун айдоочулук күбөлүгү 1 жылга алынат. Спирт ичимдигин ичкен, ичпегенин текшерүүдөн өтүүдөн баш тарткан айдоочулар ушул тапта 3 күнгө камакка алынса, эми аларды 2 жылга машина айдоо укугунан ажыратуу каралууда. Андан тышкары мыйзам долбоорунда айдоочулук күбөлүк албай же машина айдоого укугу жок туруп, мас болуп автоунаа айдагандарды 10 күнгө камакка алуу сунушталды. Азыр мындай укук бузуу үчүн 3 күнгө камакка калуу жазасы каралган. Ушул эле жорук үчүн жашы 60-тан ашкан эркектер, 55-тен ашкан аялдар, 1-2 топтогу майыптыгы бар адамдар, боюнда бар аялдар камакка алынбайт. Бирок 20 000 сом айыпка жыгылат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2024 жылы 7102 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 743 адам каза болуп, 10479 адам ар кандай жаракат алган. 2025 жылдын 11 айында 7790 жол кырсыгы болуп, андан 795 адам мүрт кетип, 11210 киши жаракат алган. Тендер системасын толук жоюу сунушталды. Мындай пикирин Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламентте айтты. Төрага бул системанын айынан курулуштун баары кармалганын негиз келтирип, тендерди жоюп, түз сатып алуу боюнча мыйзам долбоорун даярдоону сунуштады. Буга чейин бюджеттик каражаттын эсебинен мамлекеттик сатып алууларда мындан ары тендер өткөрүүгө тыюу салынган. Кененирээк кийинки материалда. Тендердин тамгасы калбаш керек. Себеби дегенде биз
Тендер түп тамыры менен жоюлушу керек, мындай демелгени төрага Нурланбек Тургунбек уулу көтөрүп чыкты. Ал тендер системасынан улам курулуштар кечигип жатканын жөө келтирген. Төрага курулуштардагы бул тоскоолдуктарды жоюу үчүн тендер механизмин жокко чыгарыш керек деп эсептейт. Элдин баары ушул тендерден абдан тажаган, анткени тендерди өзү кайра өткөзүп атып, 2 ай, 3 айга чейин курулуш иштери башталбай жатат. Убакыт созулуп кетип атат. Андыктан урматтуу президентибиз маселе коюлган. Мен кече президент менен да сүйлөштүм. Ушул тендер боюнча мыйзамды тез арада карап, таптакыр тендер деген сөздү биз алып салышыбыз керек. Тендер болбош керек. Себеби дегенде бул иштин натыйжалуулугуна жана тез сапаттуу бүткөрүүгө өбөлгө түзөт. Учурда курулуш иштери тендер системасы менен гана жүргүзүлөт. Бул процесс 2 этаптуу конкурс менен өткөндүктөн узак убакытты талап кылат. Негизги талап тендерде эң аз сумма көрсөткөн компания жеңүүчү болуп тандалат. Анын натыйжасында сапатсыз курулуштарга жол берилип калган учурлар да жок эмес. Кайсыл бир тараптан, жетекчи тараптан бир тапшырма боло турган болсо, например, бир мектептин бир жери бузулуп кетти дейлик. Чрезвычайный ситуация болсо, например, биз тез арада ошол восстановление иштерин жасаш үчүн тендерге берип, определенный сметасын жасап, андан конкурска берип, конкурстан кийин гана ишти башташыбыз керек болуп калат да. Ошол учурда чындыгында ушул тендердик иш алып баруу тендер менен бир аз кыйынчылыкка турат. Буга чейин бюджеттик каражаттын эсебинен мамлекеттик сатып алууларда тендер өткөрүүгө тыюу салынган. Эми бул ыкманы такыр жоюу тендер менен иштеген ишкерлерди жумушсуз калтырат. Андыктан тендер системасына зарыл деп эсептелген өзгөртүүлөр гана киргизилсе дешет. Мисалы төмөн баада алып, ошол эле учурда жогорку сапаттагы продукцияны алууга болгон аракетте. Менин пикиримде бул жакта биз такыр жоюп салуу эмес, биздеги болуп аткан системаларды карап көрүп туруп, үстүнөн реформанын үстүнөн иштесе туура болсо керек деп ойлойм. Кандайдыр бир балким ресурстарды кантип туура пайдалана алабыз депчи. Кээ бир учурда тендер менен иштеген убакытты алып коюшу мүмкүн, көбүрөөк убакытты алып коюшу мүмкүн. Ошону карап туруп, бир жакшыртуу жактарын карап чыксак, ишкерлер үчүн да жакшыраак болот деп ойлойм. Тендерде бардык шарттар жана чыгымдар ачык көрсөтүлөт. Дегенмен тендер өткөрүп теңин жеп бул ыкманы коррупциялаштырган фактылар да бар. Андыктан көзөмөлдү күчөтүү гана керек дешет. Экономисттер мындай системаны жокко чыгарса, түз сатып алууда ачыктык камсыздалбай каларын айтышат. Эгерде биз түз сатып алууларга өтө турган болсок, анда ошол түз сатып алуулардын механизмин, ошол түз сатып алуулардын канчалык деңгээлде экономикалык жактан мындай максатка ылайыктуу болуп атат, ошону катуу көзөмөлгө алышыбыз керек. Эгерде катуу көзөмөлгө ала албасак, анда түз сатып алуулардагы коррупциянын негизги булагы болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз бул жерде эми түз сатып алууда айкындуулукту камсыз кылуу тендерге караганда мүмкүн эмес. Буга чейин мамлекеттик сатып алуулардын жол жобосу жөнөкөйлөштүрүлгөн мыйзам киргизилген. Документ мамлекеттик сатып алууларды өркүндөтүү жана оптималдаштыруу, коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгаруу максатында иштелип чыккан. Алмагүл Эркебай кызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ. 2026 жылдын 1 апрелинен тарта дарыгерлердин, мугалимдердин жана маданият кызматкерлеринин эмгек акысы 100%дан кем эмес өлчөмдө жогорулайт. Бул тууралуу кеңешме учурунда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында үстүбүздөгү жылдын 1 октябрынан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айрым категориясынын эмгек акысын 50%дан кем эмес өлчөмдө жогорулатуу каралган. МИМКАП башчысы бул чечимдерди ишке ашыруу үчүн олуттуу каржылык ресурстар талап кылынаарын белгиледи. Ошону менен бирге ал 2025 жылы бажы жана салык кызматтары казынанын киреше бөлүгүн чогултуу боюнча планды ашыгы менен аткарганын баса белгиледи. Сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары Ош ТВнын эфирин улантат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.